bir айыпқа жығып, экинчи айыпқа жығып эле кайра айыпқа жығып жүргенде болбойт. Муну сөзсүз түрдө кайра кылмыш жаза кодексин өтө турганда оңдошуңузга керек. Интернетте жана ЖМКда жала жабуу жөнүндө мыйзам долбоору боюнча Маданият министрлигине мындай кеңешти депутат Бакытбек Марипов берди. Ал улам жала жапкандарды кылмыш жообуна тартуу керек деген пикирде. Ал ошондой эле жабырлануучу тараптын арыз жазуу зарылдыгын алып салуу тууралуулорун, антпесе жалган маалымат менен күрөшүү мүмкүн эмес экенин билдирди. Парламенттин кылмыштуулук менен күрөшүү комитетинин жыйынында депутаттар интернетте жана ЖМКда жала жабуу мыйзамы боюнча жарандарга айып салына турчу шарттар менен чараларды талкуулашты. Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыковдун айтымында жарандар сот түйүндөгү билдирүүлөрдүн алдында калтырган терс пикирлер үчүн да жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Комментарийга дагы интернет баракчасында камтылган болгондуктан кандайдыр бир киши жөнүндө жакшы эле пост жазылып турган астына атайын бирөө жала жапса, ал дагы жоопкерчиликке тартылат. Депутаттар интернетте көптөгөн фейк аккаунттарга кандай чаралар көрүлөрүнө жана Маданият министрлигинин аларды аныктап, айып салуу мүмкүндүгү бар же жок экенине кызыкты. Фейк аккаунттарды табуу боюнча Маданият министрлигинде такыр мүмкүнчүлүк жок. Бирок айрым бир учурларда укук коргоо органдары Саналип министрлиги алардын IP адреси аркылуу тапса боло турган мүмкүнчүлүктөрү да бар. Айрым аккаунттардагы такыр таба албай башка өлкөлөрдө катталган маселелер да бар. Жыйында ошондой эле фейк баракчалардагы билдирүүлөр менен бөлүшүү үчүн да айып салынары белгилүү болду. Маалыматты фейк аккаунт чыгарган болсо, анан фейк эмес, нормально эле аккаунттар бөлүшүп койсо, бөлүшкөнүнө жазага тартылабы ушул мыйзам менен? Тартылат, анткени билип туруп таратуу болуп атат да. Ал бөлүшүү таратууга кирет. Комитет мүчөлөрү мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырышты. Мыйзам долбоорун Маданият министрлиги демилгелеген. Документке ылайык ЖМКда жана интернетте жалган жала жабуу, мазактоо үчүн жеке жактарга 100 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом айып салынат. Демилгечилердин маалыматына ылайык акыркы жылдары ЖМК жана интернет ресурстар аркылуу жала жабуу, мазактоо учурлары көбөйгөнү байкалууда.